Жайыттарды башкаруу бул жайыттарды башкаруу планынын маанилүү компоненти болуп эсептелинип, алынуучу тоюттардын сапатын жана жыйынын жогорулатуу максатында иштеп чыгарылат. Жайыт пайдалануучулар бирикмелери жайыттардын абалына дайыма баа берип, аларга мониторинг жүргүзүп турушу шарт. Бул иштер төмөнкү максаттар үчүн ишке ашырылышы керек. Жайыттын өндүрүмдүүлүгү тууралуу маалымат алуу үчүн, тоюттук дараметти аныктоо үчүн, жол берилген күч келтирүүлөрдү аныктоо үчүн, кунарсызданган участокторду аныктоо үчүн, толук пайдаланылбай калган жайыт аймагын аныктоодо. Эгер жайыттарды текшерүүнүн жыйынтыктары аларды калыбына келтириш керектигин көрсөтсө, анда жайыт пайдалануучулар бирикмеси тоют жерлердин абалын жакшыртуу боюнча иштерди пландаштырышы керек. Бүгүнкү күндө жайыттарды жакшыртуунун жана сактап калуунун эң арзан ыкмасы болуп, орун алмаштыруу тутуму эсептелинет. Тагыраак айтканда, алардын өндүрүмдүүлүгүн жакшыртуу максатында пайдаланылып жаткан жайыттарды ыраттуу алмаштыруу жана аларга кам көрүү боюнча иш-чараларды өткөрүү. Андан кийин кыска мезгил ичинде тоюттандыруунун жүргүзүлүшүн талап кылат. Эгер мониторинг жүргүзүү учурунда жайыттын катуу кунарсызданганы аныкталса, бул жайытта тоют чөптөрдүн 25% гана бар экенин билдирет. Демек, жайыттын абалын жакшыртуу боюнча чараларды көрүп башташ керек. Эгер тоют чөптөрдүн 25% гана табылса, демек жайыт кунарсызданган. Тоют чөптүү табигый жерлерди жакшыртуунун эки негизги ыкмасы бар. Биринчиси үстүртөн жакшыртуу тутуму, табигый жайыттардын азыркы каралышы. Экинчиси түп тамырынан жакшыртуу тутуму, себилген жайыттар менен чабындыларды түзүү. Үстүртөн жакшыртуу чөптүн чыгышындагы сапаттык курамын жакшыртуу жана анын табигый өсүмдүгүн толук же жарым-жартылай сактоо менен түшүмдүүлүгүн жогорулатуу. Мындай жакшыртууну баалуу тоют өсүмдүктөрүнөн турган жайыттарда өткөрүү зарыл. Дан жана буурчак өсүмдүктөрү 20–25%дан кем болбошу керек. Жайыттардын өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү менен бирге тоюттун сапаты жана чөптүн курамы жакшырат. Чөптүн чыгышы начар болгон жайыттарда үстүртөн жакшыртуу керектүү натыйжа бербейт. Андыктан чөп себүү аркылуу түп тамырынан жакшыртууну жүргүзүү зарыл. Үстүртөн жакшыртуунун негизги ыкмаларына төмөнкүлөр кирет. Отоо жана уулуу өсүмдүктөргө каршы күрөшүү, таштардан тазалоо, жер семирткичтерди берүү, кошумча чөп себүү жана сугаруу. Үстүртөн жакшыртуу жүргүзүүдө жайыттардын өндүрүмдүүлүгү 2–3 эсеге өсүшү мүмкүн. Отоо чөптөргө каршы күрөшүү. Жайыттар менен чабындылардагы отоо чөптөр деп баардык жагымсыз өсүмдүктөр саналат. Аларды шарттуу же шексиз отоо чөптөрү деп аташат. Шексиз отоо чөптөргө уулуу, зыян, желбеген жана начар желген түрлөр кирет. Шарттуу отоо чөптөр деп уулуу жана зыян заттарды чогултпаган, мал тарабынан желген, бирок азыктуулугу жана түшүмдүүлүгү жогору болбогон өсүмдүктөрдү аташат. Отоо чөп деп эсептелинген өсүмдүктөрдүн көбү пайдалуу касиеттерге ээ болуп, дары жана инсектицид деп аталышат. Тагыраагы зыян келтирүүчү курт-кумурскаларга каршы колдонулат. Ошондуктан табигый жайыттардагы жана чабындылардагы тигил же бул отоо чөптөрдү жок кылуу маселесин чечүүдө алардын бардык пайдалуу жана зыян касиеттерин жана ошондой эле аларды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн эске алыш керек. Отоо чөптөр жайыттарда 70–90%ын түзүшү мүмкүн. Отоо чөптөргө каршы күрөшүүдө төмөнкүлөрдү пайдаланса болот. Алдын алуучу чаралар. Бул отоо чөптөрдүн таралышына жол бербөө. Бул үчүн жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу, жер семирткичтерди берүү, топурактын суу аба режимин жакшыртуу, жайыт которуу жана башкаларды кылуу зарыл. Мисалы, кээ бир отоо чөптөргө каршы күрөшүүдө жайытка малдын ар кандай түрлөрүн жайуу эффективдүү. Механикалык. Бул кыркуу, жулуу, сындыруу. Бул ыкмалар абдан көп эмгекти талап кылат жана аларды аз натыйжалуу өзгөчө тоонун борлорунда колдонушат. Ошондуктан бул ыкмаларды чоң жана чанда өскөн уулуу жана зыян өсүмдүктөргө каршы күрөшүүдө гана колдонсо болот. Мындан тышкары, айдоо жана кесүү сыяктуу механикалык тазалоонун кээ бир ыкмалары топурактын бузулушуна алып келиши мүмкүн. Жана ошондой эле таштуу жана шагыл жерлерде натыйжалуу болбойт. Жайытты механикалык жол менен тазалагандан кийин аны маданийлештирүү зарыл, кошумча чөп себүү керек.
Ото чөптөрдү механикалык жол менен тазалагандан кийин тоют чөптөрдү кошумча себиш керек. Жайыттарды жакшыртуу боюнча чаралар көрүлбөсө, бул ыкма топурактын бузулушуна алып келиши мүмкүн. Механикалык тазалоодо техниканы колдонуу экология жактан коопсузураак болот. Калың чыккан бадалдарга каршы күрөшүү үчүн бадал кескилегичтерди колдонушат. Чабуу жайытты кароо боюнча милдеттүү иш-чаралардын бири болуп эсептелинет. Бул көптөгөн ото чөптөрдү токтотуунун кеңири жайылган ыкмасы. Чабуу иштерин мал жайылып бүткөндөн кийин өткөргөн оң. Ото чөптүн саны салыштырмалуу көп эмес болсо кол менен, көп болсо косилка менен чабыш керек. Өрттөө мурда өрттөө ыкмасын жетүүгө кыйын болгон калың өскөн ит мурун менен 6 гана өсүмдүктүн түрүнө каршы күрөшүүдө колдонушкан. Бүгүнкү күндө бул ыкмага тыюу салынган. Гербицидтерди колдонуу аркылуу химиялык жол менен тазалоо. Жайыттарда ото чөптөр менен бадалдар калың өсүп, алардын өндүрүмдүүлүгүн бир топ азайткан учурларда аларга каршы күрөшүү үчүн химиялык жана механикалык жолдорду колдонуу эң эффективдүү жана жеткиликтүү ыкма катары саналат. Бул биздин өлкөдө да, чет өлкөдө да эң кеңири тараган ыкма. Ал түшүм жана аянт бирдигине эмгек менен каражаттын эң аз сарпталышын талап кылат. Гербицидтерди эс алып жаткан участоктарда колдонгон оң. Кайсы гербицидтерди колдонуш керек? Гербицидтин түрү менен дозасы негизги ото чөп деп эсептелинген өсүмдүккө же негизги ото чөптөрдүн тобуна жараша аныкталат. Ошондой эле кошулуучу препарат документтерде, идиште же таңгакта көрсөтүлөт. Гербицидтерди кайсы мөөнөттөрдө колдонуш керек? Жайыттарды гербицидтер менен тазалоонун мөөнөтүн аныктоочу башкы фактор катары жыл мезгили эмес, өсүмдүктүн өсүү фазасы эсептелинет. Дээрлик бардык өсүмдүктөр өсүүсүнүн эрте мезгилинде гербицидтерге эң эле сезимтал келишет. Чөптөр 3-4 жалыбырагы чыккан фазасында, сабак чыгаруусунун башында, бадалдар гүлдөө мезгилинде, ушул убакытта тазалоо иштерин өткөрүш керек. Адатта гербицидтер вегетациялык өсүмдүктөргө же топуракка суу менен бүркүп чачуу жолу аркылуу берилет. Тоолуу жайыттарды тазалоо иштерин ар кандай бүркүп чачкыч машиналардын жардамы менен асмандан да жерден да кылса болот. Бүркүп чачуу ыкмасын колдонууда гербицидтер 1 гектар жерге 200-300 литр суу эритиндиси менен берилет. Гербицидтердин тоют чөптөрдө мүмкүн болгон сандан ашыкча калган калдыктары 40 күнгө чейин сакталаарын эстен чыгарбагыла. Эгер гербицидтер эс алып жатпаган участокто колдонулган болсо, анда малды гербицидтерди колдонгондон кийин 40-50 күн өткөндөн кийин гана жайыш керек. Бирок гербицидтер менен жайыттарды тазалаган жылы ал жакка такыр мал жайбаган оң, же малды бир жолу вегетациянын аягында чөптөр уруктагандан кийин жайса болот. Бул тоют чөптөрдүн жайыла өсүп, ото чөптөрдөн бошогон аянтты ээлип калууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн керектелет. Бирок, эгер препараттардын дозасы ашыкча кошулса, бир эле участокто узак убакыт бою колдонулса, мөөнөттөр жана берүү технологиясы бузулса, топурактын гербицидтер менен булганышы байкалышы мүмкүн. Пестицидтерди дарыя, көл, суу сактагыч, кичи дарыялардын жээк тилкелериндеги корголуучу аймактарында, коруктун, улуттук парктардын, корукчалардын табият эстеликтеринин территориясында колдонууга тыюу салынат. Жайыттарды ото чөптөрдөн тазалагандан кийин тоют массасынын түшүмдүүлүгү 2-2,5 эсе өсөт. Ото чөптөрдөн тазаланган жайыттарды туура пайдаланса, андагы чөптүн чыгышы 6-8 жана андан көп жылга чейин жакшы абалда сакталат. Жер семирткичтерди берүү жогорку түшүм алууга, чөп өсүмдүгүндө буурчак, дан жана башка баалуу тоют өсүмдүктөрүн сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Биринчи кезекте ото чөптөрдөн салыштырмалуу таза болгон жайыттар менен чабындыларды семирткен жакшы. Жер семирткичтердин арасынан экологиялык жактан таза болгон органикалык жер семирткичтерге артыкчылык бериш керек. Аларды пайдалануу көп финансылык чыгымга да дуушар кылбайт. Аны пайдалануудан жайыттын түшүмдүүлүгү 25-30%га чейин көбөйүшү мүмкүн. Биринчи кезекте бул 41 гектар жерге 30-40 тоннадан 3-4 жылда бир жолу берилет. Биздин өлкөбүздүн рыногуна жаңы экологиялык таза жер семирткичтер алынып келүүдө.
Алар минималдык доза берүүгө мүмкүнчүлүк түзүшөт. Минералдык жер семирткичтер тууралуу айтсак, табигый жайыттардын басымдуу аймагында азоттук жер семирткичтерди пайдалануу эң натыйжалуу деп саналат. Экинчи орунда фосфордук жер семирткичтер турат. Ал эми калий жер семирткичтеринен кошумча алынган түшүм минималдуу болот. Эң мыкты эффектти жөнөкөй эмес комплекстүү жер семирткичтер берет. 1 гектар жерге берилүүчү норма 60-80 килограмм азот, 60 килограмм фосфор жана 30 килограмм калийди түзөт. Буга карабастан, перспективалуу пландарда минералдык жана органикалык жер семирткичтерди жайыттардын бардык аянтына берүүнү алдын ала караштыруу зарыл. Жер семирткичтерди берүү мөөнөттөрү жаз жана күз айлары. Жазында жер семирткичтерди нымдуулугу жогору болгон жайыттарга берүү сунушталат. Жаан-чачын аз болгон жерлерге жер семирткичтерди күзүндө берүү сунушталат. Жер семирткичтерди тоонун этектериндеги жана жапыс тоодогу жайыттарга 4 жылда бир жолу берүү керек. Орто тоолуу жана бир бөлүгү субальпы жайыттарга 2 же 3 жылда бир жолу. Бийик тоолуу жайыттарга жыл сайын. Маанилүү, жер семирткичтердин түрлөрүнүн бирин берүүдөн натыйжа салыштырмалуу чоң болбойт. Жер семирткичтерди бирдиктүү колдонуу же комплекстүү жер семирткичтерди пайдалануу эң чоң эффектке алып келет. Жайыттардын сапатын суугаруу да жакшыртат. Жайыттарды жакшыртуунун радикалдык ыкмаларынын бирине жергиликтүү арыктар менен жер астындагы сууларды колдонуу кирет. Жайыттар эки максатта сугарылат. Биринчиси түшүмдүүлүктү 2-3 эсе көбөйтүү. Экинчиси жайыттардын тибин өзгөртүү. Мисалы, тала жайыттарын шалбаларга айландыруу. Ал эми буларды мал жайуу үчүн гана эмес, чөп чабуу үчүн да пайдаланса болот. Эгер жайыттарды жер семирткичтерди колдонуунун шартында сугарса, жайыттарды жакшыртуу процессин бир далай тездетсе болот. Бул учурда жайыттын тибинин алмашуусу 2-3 жыл өткөндөн кийин болушу мүмкүн. Республиканын жайыттарында үстүртөн сугарууну, жамгырлатууну же тамчылатып сугарууну колдонсо болот. Бир аз эңкейиш жайыттарда сугаруу иштерин эңкейишти туурасынан кесип өтүүчү издер боюнча же ага карата бир канча бурчтан жүргүзүү сунушталат. 12 градус орточо чоңдуктагы эңкейиштерде сугат агрегаттарын колдонуу зарыл. Агрегат суунун жээгиндеги тегиз аянтка орнотулат. Суу ийкем түтүктөрдүн жардамы менен бөлүштүрүлөт. Күбүр түтүк эңкейиш жерге туурасынан орнотулат. Кыйла чукул эңкейиштерде себелеткич аппараттардын жардамы менен сугарса болот. Жайыттардын бардык тибинде сугатты уюштуруунун эң мыкты ыкмасы тамчылатып сугарууну уюштуруу. Жайыттарды жашартуу. Бул ботаникалык курамында тамыр, сабактуу жана борпоң дүңгөлүү дан өсүмдүктөрү бар болгон чабындылардын жана жайыттардын топурагын жумшартуу. Топуракта нымдын саны жетиштүү болгон учурда аткарылышы керек. Эрте жазда же мол жаан-чачындан кийинки жай мезгилинде же күзүндө. Жашартуу төмөнкү ыкмалар менен ишке ашырылат. Топуракты мала менен жумшартуу. Чабындылардагы чанда өскөн чөптөрдө малалоо нымдын жабылышын жана ото чөптөргө каршы күрөшүүнү камсыз кылат. Тыгыз болгон топурактарда малалоого тамыр, сабактуу чөптөр, буудайык, сойломо буудайык, ошондой эле беделер оң таасир этет. Чөп өсүмдүктөрүнүн кээ бир түрлөрүндө чымдарды кесүүчү эмес, сайгылагыч шаймандар менен иштеп чыгуу эффективдүү болот. Бул аэрациянын жакшырылышына, ным менен берилүүчү жер семирткичтердин топуракка киришине жардам берет. Көзү, эңкейиштеги тыгыздалган оор топурактардын суу режимин жакшыртуу ыкмасы. Көзөөчү же жер кесүүчү куралдар менен кесилген тешиктерге эриген кардын же жаандын суусу жакшы кирет. Бул өз кезегинде топурактын эң үстүнкү катмарынын ашыкча нымдалып кетишин алдын алат. Ал эми эңкейиш жерлерде эрозиялык процесстерди жайлатат. Тешиктер жердин эңкейишине туурасынан жасалат. Күзүндө нымдуу топурак боюнча, ал эми топурак кургак болсо жазында. Дискалоону курамына тулаң кирбеген орто курактагы кыйгак же буудайык жайылган көп жыл айдалбаган жерлерде кылуу сунушталат. Узак убакыт айдалбаган мындай жерлерде дискалоо ыкмасын колдонуу түшүмдүүлүктү жогорулатып, чөп өсүмдүгүндө кыйгактардын санын көбөйтөт. Тулаң өсүп жаткан улуу курактагы кыйгактуу көп жыл айдалбаган жерлерде дискалоо эффективдүү болбойт.
Чөп өсүмдүгүнүн түшүмдүүлүгү көбөйбөйт жана жыш кылкандуу тулаң жок кылынбайт. Жашартууну өткөргөндөн кийин чөптөрдүн түшүмдүүлүгү 2-3 жылдан кийин 25-30%га өсөт. Маанилүү, жайыттарда эки үлүштүү ото чөптөрдүн түрлөрү — кемирчек тикен, арарат сүт тикени, ат кулак, тармалдуулар жана башка вегетативдүү көбөйүүсү жыш өссө, анда жашартуу ишин өткөрбөш керек. Ошондой эле, эгер топуракта калыбына келүүчү жашыруун абалдагы органдар бар болсо, мисалы, уктап жаткан пияз сымалдуулар бар болсо, анда да сунушталбайт. Анткени жайыттарда өсүмдүктүн ушул түрлөрүнүн калың чыгышына алып келет. Жайыттарды жакшыртуу табигый кошумча чөп себүү жолу менен жазында же күзүндө топурак катмарын бузбастан аткарылат. Кунарсызданган жайыттарды тоют чөптөрдүн болгону 25%, калыбына келтирүү үчүн жергиликтүү шарттарга туура тандалып алынган чөптөр кошумча себилет. Чөптөрдүн үрөндөрүн кошумча себүү бир катар артыкчылыктарга ээ. Ал чөп катмарынын бүтүндүгүн бузбастан же аны жарым-жартылай бузуу менен маданий тоют үрөндөрүн себүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Эрозияга кабылган участоктор үчүн кошумча себүү ыкмасы менен чөптүн чыгышынын түрдүүлүк жакшыртылышы өзгөчө мааниге ээ. Кошумча чөп себүү жабдууларга минималдык капиталдык салым кылуу менен үрөн себүүгө мүмкүндүк берет. Чөптөрдү кошумча себүүдө эгүүнүн ар кандай ыкмаларын колдонсо болот. Чачып себүү, катар аралыгын кууш кылып эгүү, соконун тилип өткөн жолу жана лента менен себүү. Кошумча чөп себүүнү өткөрүү тартиби. Биринчи кадам — сунушталган аралашма чөптү түзүү. Экинчи кадам — мал алуу, дискалоо, көзөө жана чизелдөө, чарбада бар болгон жабдыктар менен иштетүү. Үчүнчү кадам — тоют чөптөрүн кошумча себүү. Эгер топурактын рельефи ылайык болсо, анда айлануучу аппараты бар болгон чөп же дан чөп сыялкалуу трактор менен үрөн сепсе болот. Эгер мындай мүмкүнчүлүк жок болсо, кол менен сепсе да болот. Төртүнчү кадам — көп жылдык тоют өсүмдүктөрүн сепкенден кийин кайрадан мал алуу ишин өткөрүш керек. Эгер техника колдонулбаса, анда себилген территория боюнча мал айдап өтүү эң ылайыктуу ыкма болот. Кошумча чөп себилген жайыт участогуна кийинки жылы мал жайылбашы керек. Кошумча чөп себүү үчүн сыноодон ийгиликтүү өткөн сорттордон жана өтө баалуу жайыт чөптөрүнөн атайын аралашма түзүлөт. Кунарсызданган жайыттардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жергиликтүү шарттарга туура тандалып алынган өсүмдүктөрдү себүү белгилүү бир мааниге ээ. Мындай жайыттарга кол менен терилип алынган табигый жайыт чөптөрдү себүү сунушталат. Жапайы өсүүчү чөптөрдүн үрөндөрүн бир сезон ичинде бир нече жолу чогултуп алыш керек. Анткени өсүп жаткан түрлөрдүн мөөнөт боюнча жетилүүсүнүн ар түрдүүлүгүн эске алыш керек. Үрөн чогултуу иштерин биринчи кезекте корукчалардагы жана коруктардагы малдын тебеленишинен коргоо үчүн токой тигип өстүрүлгөн жерлерде өткөрүш керек. Табигый чөптөр айдалган жерлер эски бакчалар, арыктар, суулар, жолдордун жана башкалардын четтеринде сакталышы мүмкүн. Ошол эле учурда өсүмдүктөрдүн үрөндөрүн кесип, өзүнчө боолорго байлап жана аларды ткань же марлиден жасалган чакан каптардын ичинде кургатуу зарыл. Үрөндөрдү бастырманын алдында кургатыш керек. Күн нурларынын түздөн-түз тийишин алдын алуу үчүн. Үрөн кургатылып, жетиле баштагандан кийин аларды бастырыш керек. Тазалоо менен бастыруу кол менен жасалат. Андан кийин самандары бөлүнүп алынып, калган үрөндөр алардын көлөмүнө жараша диаметри 1 же 1,5 мм болгон атайын үрөн электери аркылуу ээленет. Кошумча чөп себүү үчүн чөптөрдүн төмөнкү түрлөрү жана алардын үрөндөрүн чогултуу мүмкүн болгон жерлер сунушталат. Кылкансыз түбү бош, чоң курчак капчыгайы, кара кужур өрөнү, кайыңды капчыгайы, каркыра, жети өгүз Ош облусунун тоо этегиндеги жайыттар. Сибир кыягы, кара кужур өрөнү, солтон сары, орто сырт, кууш тарак баш, кызыл там, туура суу, Ош, Баткен облустарынын жайыттары. Бетеге бардык жайкы жайыттар. Шалба, конок башы, каркыра, туура суу, кайыңды, Жалал Абад облусунун жайыттары. Ак сокто, кайыңды, каркыра, Санташ, Ысык көл облусу. Тамырсыз будайык, Баткен, Ош облустарынын жайыттары. Боз чалгын, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын жайыттары.
Жайыттарды буурчак өсүмдүктөр менен байытуу үчүн беде менен эспарцет себүү сунушталат. Жайыттарга өрөн себүү нормалары салттуу себүүгө караганда азыраак болот жана чөптүн чыгышынан себиле турчу аралаштар менен өсүмдүктөрдүн керек болгон коюлугунан көз каранды болот. Кошумча чөп себүү мөөнөттөрү: кургак күз шарттарында сугарылбаган жерлерге көп жылдык тоют чөптөрүн, тамырсыз будайык, кең жана кууш тарак баш, кылкансыз түбү бош жана башкалар. Себүү мөөнөтү кыштын алдында, тагыраагы октябрдын аягы, ноябрдын башы. Жайыттарды жакшыртуунун экинчи ыкмасы төп тамырынан жакшыртуу ыкмасы саналат. Тагыраагы себилген маданий жайыттарды түзүү, малды бөлүп жайуу менен жогорку өндүрүмдүү тоют жерлерин түзүү. Маданий жайыттар менен чабындылар түшүмдүүлүгү аз жана тоо этегиндеги калың бадалдуу жайыттардын ордунда, ошондой эле тапталган жана булганган участоктарда же өздөштүрүлө элек айдалган жерлерге коюлат. Бул ыкмада жайыттарда айдоо жүргүзүлүп, аларга шалба, жайыт тоют чөптөрүн себишет. Алар андан кийин чабынды катары же жайыт катары колдонулат. Маданий жайыттар бир жылдык жана көп жылдык тоют өсүмдүктөрүнөн жана алардын аралашмасынан, табигый тоют жерлердеги жакшыртылган чөптөрдөн түзүлүшү мүмкүн. Маданий эмес табигый жайыттарга караганда сугарылуучу көп жылдык маданий жайыттардын артыкчылыгы алар ушул тоют чөптүү жерлердин өндүрүмдүүлүгүн 5-10 жана андан да көп жолу көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул ыкма эң көп чыгымды талап кылат. Кошумча чөп себүү бул маданий жайыттарды түзүүнүн кыйла эффективдүү ыкмасы. Ал алгачкы эле жылдарында токуму кууруп калган өндүрүмдүүлүгү аз табигый тоют чөптүү жерлердеги чөптүн калың чыгышын мүмкүн кылат. Себилген маданий жайыттарды түзүүдө топуракты дыккат бөлүштүрүүгө, анын үстүңкү бетин тегиздөөгө жана чөп тандоого өзгөчө көңүл бурулат. Чөптөрдү таза боюнча да же башка тоют аралашмасы менен да сепсе болот. Аралашма чөптүн дагы бир артыкчылыгы — аларды өстүрүүдө топурактын курамы жакшырат. Буурчак чөптөрдүн эсебинен анын түшүмдү көп берүүчүлүгү жогорулайт. Анткени алар топуракты азот менен камсыздап турат. Чөптүн ар кайсы түрүн себүү менен түзүлгөн чөптүн жыштыгынын чоңдугу ото чөптөрдүн өсүшүн мүмкүн кылбайт. Аралашма чөптү тандап алууда төмөнкү эрежелерди колдонуш керек. Аралашма чөпкө топурак климаттык шарттарга жакшы ылайыкталган жана ушул шарттарда жакшы түшүм берген түрлөрдү кошуш керек. Кыргыз Республикасынын окумуштуулары тарабынан көп жылдык изилдөөлөрдүн негизинде аралашма чөптөр тандалып сунушталган. Алардын пропорциясы кийинки таблицада көрсөтүлөт. Маданий жайыттардын артыкчылыктары: эгер аларды кароо боюнча илимий жактан негизделген системаны сактоо менен сарамжалдуу пайдаланганда гана толук түрдө берилет.